Урматтуу Жылыз Айтбаевна, бүгүнкү мына партиялаштарыңыз 3 Ата журт партиясынын депутатынын соту аягында чыгып, акыйкаттык менен чечилди деген жыйынтыкка келишти. Ошол процесске өзүңүз да катышыңыз. Негизи эле бүгүнкү жыйынтык боюнча сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Азыр саат 17 июнь 23:30 түнкү саат. Мына ушул түнгө карабастан келип менден интервью алып аткандар үчүн кабарлар кежине ошондой эле үмүтсизге чоң ыраазычылык билдирем биринчиден. Экинчиден, мен акыйкат үчүн айтып коюш керек. Мен абдан бир чоң ыраазычылык билдиргим келет да Бишкек ушул шаардык сотунун коллегиясына. Биринчиден, алар баягы Ак үйдүн заданиясын аткара турган соттордогу баягы бир стереотип бар эле да, заказды аткаруу деген. Мына ошону бүгүн сындырышты. Экинчиден, соттор башкы прокуратура тарабынан кетирилген кемчиликти ачык даана көрсөтүштү. Ошону менен бирге ушул укук коргоо органдары тарабынан мындай калпыстык башка кетпеш керек дегенди түшүндүрүштү да. Бул деген нерсе бир үмүт берди да элгеч, себеби бийликтин күзгүсү бул сот системасы. Эми бийлик жөнүндө айтып кетсек, мындай ачык эле айтыш керек. Биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев айтты эле: мен мыйзамдуулукту өлкөдө орнотом. Ошону менен бирге бул сот системасына аралашпайм. Бүгүн биз ошого ынандык, ишендик. Президент сотко кысым көрсөтпөгөнүн, ошону менен бирге сот процессине аралашпаганын. Бул деген сөз президент кыргыз элине, кыргызстандыктарга үмүт берип атат. Демократияны өстүрүү бул мыйзамдуулукту сактоо деген да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү болуп өткөн сот процесси бул Кыргызстанда абдан бир чоң, оң жакка, жакшы бир жылыштарга алып келе турган күн болду деп. Ошондуктан дагы бир жолу бүт эле кыргызстандыктарга, ушул менин коллегаларым үчүн күйгөн бүт инсандарга ыраазычылыгымды билдирем. Сот системасында акыйкаттык, адилеттүүлүк, ошол менен мыйзамдуулук сакталмайынча бизде стабилдүүлүк болбойт. Ошондуктан бүгүн соттор биринчиден мыйзамдуулукту орнотуу менен, адилет чечим кабыл алуу менен, ошондой эле биздин өлкөбүздөгү стабилдүүлүктүн мындай орноп калышына, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жакшы бир жол ачты да. Ошондуктан келгиле урматтуу кыргызстандыктар, баарыбыз тең мыйзамды сыйлайлы, баарыбыз тең ойлонуп иш кылалы. Мен өткөндө кайрылуумда да айтып кеттим эле. Кыргызстандыктар азыр бир мамлекеттүүлүк боюнча баарыбыз тең ойлонуп, баарыбыз тең ушул Кыргызстандын өнүп өсүшүнө жоопкерчиликти сезип, ушул алдыга жылсак деп. Биздин өлкөдө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орнойт деп эми ишене алам мен. Сиз биринчиден ушу эл өкүлү, депутат катарыбы, коомдук ишмер катарыбы, же болбосо өзүңүздүн бир энелик мээримиңиз мененби ушул сот башталып аягына чыкканга чейин текеңизден тик туруп, чындыкты өтүнүп, чындыкты суранып, бир нече жолу элге жана эл башчысына кайрылып, ушул балдарга акыйкат чечим чыгарып бергиле деген өтүнүчүңүз менен ошо октябрдан бери ушу сот залынан кетпестен, ушул 3 партиялашыңыздын жанынан чыкпастан баштарына кыйын күн түшкөн күндөрү, эми чынын айтканда анча мынча эркектерге караганда аял башыңыз менен кетпей, тажабай ошол жерде туруп бердиңиз. Мунун негизин өзүңүз кандай баалайсыз? Биринчиден, мен кайсы гана жерде иштебейин, ким менен иштебейин, мен ошол бирге иштеген коллегаларымды эч качан саткан эмесмин. И сатпайм дагы. 3 октябрь 2012 жылы ушул биздин коллегаларды ГКМБнын
Коопсуздук комитетинин зданиясында камап коюшканда эрте мененки 4-кө дейри, саат 4-кө дейри бирге болгонмун да. Бүгүн мына 10-го жакын, саат 10-го жакын, түнкү саат 22:00 жакын мына соттун чечими чыкты. Мен эртеден кечке ушул коллегалар менен бирге болдум. Мен ошончолук ишенгем акыйкаттуулук болорун. Ошол 3 октябрь 2012-жылы дагы ошол күч органдарына айттым эле. 295 туура эмес коюлуп калды. 297 жок. Албетте анча-мынча менин коллегаларым тарабынан дагы калпыстык кетти. Аны моюнга алыш керек. Мен ойлойм, башка мындай ушундай бир кадамдар болбойт эч ким тарабынан депчи. Ошол Ак үйдө бизге ыйык болуп калды да. Канча балдар курман болду. Ал жерде канча кан төгүлдү. Келгиле ушул Ак үйүбүздү дагы Ак үй деген атына жараша мындай бир бапестей алсак. Эми бийлиги жок эл болбойт. Бирок элсиз бийлик болбойт. Бийлик мына чынын айтыш керек, кимдин колунда? Бийлик элдин колунда. Ошон үчүн бүгүн мына элдин суранычы, элдин өтүнүчү ошону менен бирге дагы бир жолу кайталап коеюн. Мыйзамдуулук, анан албетте адилеттүүлүктү орното алышты. Ушул Бишкек шаардык сотунун коллегиясы, мен ойлойм, ушул соттордун аттары тарыхта адилеттүү соттор деген мыйзам менен гана иш алып барган соттор деген ат менен калат да. Ошону менен бирге албетте эгерде бийлик баарыбыз тең, ажообуздан баштап баарыбыз тең адилеттүүлүк, акыйкаттуулук, мыйзамдуулук менен ушул бийликти алып барсак, мен ойлойм, биздин ошончолук кооз өзгөчө өлкөбүз сөзсүз өнүгөт деп.